Россияда эмгектенип үй бүлө багып жаткан кыргызстандык жаран күтүүсүздөн каза болду. Кандай гана жырткыч сокулукта таштанды челектен ымыркайдын жансыз денеси табылды. Ушул келин таштаганы белгилүү болуп кармалды. Өзгөндө 2 уна бетме-бет кагышкан, жаракат алгандар бар. Камчыбек Ташиев өтө каттуу эскертти. Саат 10дон кийин кафе, ресторандардын светтери толук өчүрүлүшү керек деп айтты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеону астындагы видео караган бармакчыны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Күндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук. Өзгөндө 2 уна кагышып 3 адам жаракат алды. Кече 13 ноябрь күнү Өзгөн районунун Мырзаки айыл аймагынын Мырзаки айылында жол кырсык катталды. Бул тууралуу көбөлөр билдиришти. Ошол облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын алынган маалыматына караганда Өзгөн районунун Куршап айылынын 1989-жылы туулган тургуну Матиз үлгүсүндөгү унасы менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып каршы тилкеге чыгып кеткен. Анын кесепетинен Мырзаки айылынын 1996-жылы туулган тургуну айдаган Kia үлгүсүндөгү уна менен кагышкан. Кесепетинен Kia R10 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жана Деу Матиздин айдоочусу, анын жүргүнчүсү Куршап айылынын тургуну жаракат алып, Өзгөн райондук ооруканасына жеткирилген. Булак турмуш кежи. Сузакта окуучудан илдет аныкталган соң медресе убактылуу жабылды. Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы медреседе тарбияланып жаткан окуучу бейтапканага жаткырылгандан кийин диний билим берүүчү жай убактылуу жабылды. Медресенин жетекчиси Элжигит Нурпайызовдун айтымында коомчулукта туура эмес маалыматтар тараган. Биздин медреседе 7-класстан жогору 154 бала билим алат. Октябрь айынын ортосунда бизде окуган бир окуучудан менингит илдет аныкталып, ал бейтапканада дарыланып чыкты. Ошондон кийин медресе обсервацияга алынып, окуучулар 10 күн карантинде болушту. Сан эпидемстанциясынын талаптарына ылайык медресе убактылуу жабылган. Жакынкы күндөрү кайра ачылат деди ал. Муфтияттын карамагында Жалал Абад облусу боюнча 32 диний окуу жайы бар. Алардын ичинен 14 медресе, 3 институт жана 15 диний окуу борбору иш алып барат. Россияда эмгектенген кыргыз жараны күтүүсүз жерден каза тапты. Россиянын Владивосток шаарында 44 жаштагы кыргыз жараны жол кырсыгынан улам каза тапты. Владивосток шаарындагы кыргыз диаспорасы маалыматты тастыктап, окуя бүгүн 14 ноябрь күнү болгонун билдирди. 1981-жылы туулган жаран аял киши аталган шаардагы тестатым саткан жайда иштөөчү. Жолдон катуу ылдамдыкта келе жаткан унаанын айдоочусу рулду башкара албай, автоунаа тестатым жайын талкалап кирген. Кырсык болгон учурда маркум ошол имараттын ичинде болгон деп айтылат маалыматта. Владивосток шаарынын полициясынын маалыматына ылайык, Ида.И. аттуу коомдук тамактануу жайында болгон кырсыктан 4 кызматкер жабыркаган. Жабыркагандардын үчөөнө катуу күйүк диагноз коюлуп, ал эми кызматкерлердин бири Кыргызстандын жараны ооруканага бара жаткан жолдо тез жардам кызматынын унаасында көз жумган. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Патах-путах деп ырдап элди чочуткан адам соц тармакта кызуу талкууга түштү. Оттун айланасында тынч отурган адамдарды аккордеон менен ырдап патах-путах деп чочутуп жиберген киши соц тармактарда талкуу жаратты. Бул кызыктуу учур дароо эле адамдардын көңүлүн бурду. Социалдык тармактарда видео тез таралып, колдонуучулар аны активдүү бөлүшүп, абдан күлкүлүү жана жылуу көрүнүш болду деп жазышты. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, жаран ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Күндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук өчүш керек. Анан кийин кээ бирлер айтат, мен ресторанда жыйнашым керек эле. Мен ресторандын идиш аягын жуушум керек эле. Ошондуктан мен дагы 1 саат, дагы 2 саат деп жанагы калпты сүйлөшүп туруп тойлорду узарткандар бар. Андай болбойт. 10 болду, ресторан свет өчөт. 10го чейин баарын бүтүрүңүздөр. Тоюңуздар да бүтүрүңүздөр. Оюн зоокту да бүтүрүңүздөр. Жана ошол идиш аягыңарды дагы жууп тазалап бүтүрүп алгыла. Же болбосо эртеси менен келип саат 8ден 9дан келип даярдангыла. Той саат 10до дагы бир жолу айтайын. Урматтуу мэрлер, акимдер, облустун президенттеги өкүлдөрү, силерге тапшырма. Саат 10дон баштап 10го чейин той 10дон кийин, түнкү саат 10дон кийин бардык тойлор, оюн зоок, түнкү клубтар бардыгы светтер өчүрүлүш керек. 100%. Анан мына бул экөөсү өчүп, бирөөсү өчпөй калыптыр. 5өөсүн токтотконбуз, 6-чысы иштеп аткан экен, көрбөй калыппыз дебегиле экен. Кайсыл жерде иштеп атканын көрбөй калган мэр болсо, билбей калган аким болсо, же байкабай калган губернатор болсо, алар жоопко тартыласыңар. Мен мындан ары мына бүгүндөн баштап бардык укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына тапшырмаларды берип атамын. Ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө аласыңар. Себеби силерге токтомду кабыл алып бердик, токтомду да аткарбайт экенсиңер. Мына токтомду кабыл алып койду өкмөт. Бирок бардык эле оюн зооктор 12-1ге чейин болуп атат. Караган эч ким жок. Эми мындай болбойт. Ошондуктан ушул маселеге өзүңүздөр жакшы көңүл буруңуздар деп айтмакчымын. Андан сырткары мына бизде мен кече эле бир ошол маалымат каражаттардан көрүп калдым. Мектептердеги светтерди кечки саат 6дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектепте
Сокулукта таштанды челегинен ымыркайдын сөөгү табылып, энеси делген аял кармалды. Окуя Комсомольский айылында болгон. Тергөөчүлөрдүн айтымында ымыркайды ак пакетке салып, үстүнө кара түстөгү футболка ороп койгон, кендиги кесилген эмес. Шектүү катары 23 жаштагы кыз кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.